Ош облысында да шайлоо өнөктүгү кызууланууда. Облыста жалпы 570 миңге жакын шайлоочу каттоодон өтүп, 484 добуш берүү участкасы ачылды. Борбордук шайлоо комиссиясынын Ош облусундагы координатору Расулбек Кадыровдун айтымында, азыркы учурда шайлоо өнөктүгү айрым техникалык мүчүлүштүктөр менен коштолууда. Ар бир участкада операторлор абалды жөнгө салып, шайлоону үзгүлтүккө учуратпоо аракетин көрүп жатат. Бүгүн эртең менен Ош шаарынын мэри Айтмамат Кадырбаев каладагы номер 53-27 шайлоо участкасына келип, шаардыктар менен бирге өзү тандап алган партияга добушун берди. Мэрдин айтымында шайлоого катыша албай калган жарандардын укугу бузулду деп эсептебейт. Анткени шайлоочуларга биометрикалык маалыматын тапшырып, өзүн шайлоо тизмесинен тактоого жетиштүү убакыт берилгенин айтты. Ош шаары боюнча 133.388 шайлоочу катталып, 80 добуш берүү участкасы иштеп жатат. Анын ичинен 7 участкта шаарда катталбагандар үчүн кошумча тизме ачылган. Шайлоо таза, ачык, айкын өтсүн деп мамлекет бүт болгон мүмкүнчүлүктөрдү түзүп атат. Бул ушул Кыргызстандын биринчилерден болуп ушул келечекке жасаган алгачкы кадамдарын бири десек туура болот. Анткени эгер биз ушул шайлоону ачык, айкын, таза, мыйзам чегинде өткөзө турган болсок, бул биздин Кыргызстандын келечеги, жаркын келечеги деп белгилеп айтып кетсем болот.